Оруну басаңдатуучу дарыларды алуу эрежеси, морфин, фентанил жана башка. Жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылуу керек. Туруктуу каттоо жок болсо, убактылуу жашаган жердеги ондук башчысынан квартальный домком справка алып, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна каттоого турса болот. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы врачка ооруканадан чыккандыгы тууралуу справканы же улуттук онкология борборунун справкасын, текшерүүдөн өткөн жыйынтык, бейтаптын паспорту берилет. Үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, дарыканага справка, курамында наркотикалык каражат бар дарыны алууга рецепт, мамлекеттик кепилдик программасы боюнча же милдеттүү камсыздандыруу боюнча рецепт жазып берет. Дарыканада фармацевтке, дарыканага справка, рецепт, мамлекеттик кепилдик программасы боюнча же милдеттүү камсыздандыруу боюнча рецепт, бейтаптын паспорту, дарыны алуучунун паспорту берилет. Дарыны алып, бейтапка алып келүү. Дарыны врач жазып берген тартипте колдонуу керек. Процедуралык баракчага колдонулган дарынын күнү жана убактысын жазуу шарт. Бош ампула же таблетканын кутучасын ыргытпай кайра үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна өткөрүү талап. Дарынын 1 күндүк же 2 күндүк дозасы калганда кайра дарыгерге жаңы рецепт жаздырууга кайрылып, дары алуу жолун кайра башынан басып өтүү зарыл.